Урматтуу кыргызстандыктар, свет азыр кайрадан өчүрүлдү. Убактылуу толугу менен ошол бир бет кылып светти бериш үчүн убактылуу өчүрүлгөнүн кабарлайбыз. Кайрадан свет күйөт, паникага алдырбаңыздар. Сураныч: республиканын же болбосо райондордун кээ бир аймактарында же областтарында свет өчүп кайра күйөт. Аны биз өзү өчүрүп күйгүзүп атабыз. Ошол себептен паникага алдырбаңыздар. Свет кайра күйөт, свет болот. Рахмат көңүл бурганыңыздарга. Бүгүн 25 январда Борбордук шайлоо комиссиясы Бүтүн Кыргызстан партиясынан жогорку кеңештин депутаттыгына талапкер Айдарова Айгүлдү депутат катары каттады. Бул тууралуу мекеменин маалымат кызматы билдирди. Маалыматка ылайык, бүгүн Айгүл Айдаровага депутаттык күбөлүк жана депутаттык белги тапшырылды. Эскерте кетсек, Айгүл Айдарова жогорку кеңештин депутаты Орозайым Нарматованын ордуна депутат болуп келди. Майра Макаева Кыргызстанга келип, дароо таласка жол тартты. Кыргызстандын биринчи президенти Аскар Акаевдин жубайы Майра Макаева Бишкекке келди. Бул тууралуу Спутник Кыргызстан агенттигине Акаевдин өзөңгүлөшү Бекболот Талгарбеков билдирди. Анын айтымында Майра Макаева жана уулу Илим кече түнү таласта каза болгон энесин акыркы сапарга узатууга келди. Мурдагы биринчи айым Бишкекке бүгүн саат 15:00 чамасында конуп, азыр таласка жол тартты. Аскар Акаев болсо келген эмес. Ал былтыр август жана декабрь айларында 2 жолу Кыргызстанга келип, Кумтөр иши боюнча сурак берип кеткен. Ал эми жубайы 2005 жылкы марттагы революциядан бери келе элек болчу. Бүгүн 25 январда Борбор Азия менен Кытайдын мамлекет башчыларынын дипломатиялык мамилелердин түзүлгөндүгүнүн 30 жылдыгына карата онлайн режиминдеги саммитинин жыйынтыгында биргелешкен билдирүү кабыл алынды. Онлайн саммитке Кытай Эл Республикасынын төрагасы Си Цзиньпин, Казакстан Республикасынын президенти Касым-Жомарт Токаев, Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров, Тажикстан Республикасынын президенти Эмомали Рахмон, Түркмөнстандын президенти Курбангулы Бердимухамедов жана Өзбекстан Республикасынын президенти Шавкат Мирзиёев катышты. Мамлекет башчылары Борбор Азия мамлекеттери менен Кытайдын өткөн мезгил аралыгындагы көп кырдуу кызматташуусунун тажрыйбасын жалпылап жыйынтыктап, келечекке карай өз ара алакаларынын багыттарын белгилешти. Тараптар Борбор Азия мамлекеттери менен Кытайдын ортосундагы мамилелердин жаңы доору башталганын жарыялашты. Алар бири-биринин кызыкчылыктарын эске алууга негизделген биргелешкен аракеттер аркылуу мындан ары да Кытай жана Борбор Азиянын иштиктүү мазмуну, маанилүү жыйынтыктары жана бекем достугу менен айырмаланган стратегиялык өнөктөштүгүн арттыруу үчүн бири-бирине көмөктөшүүгө чечкиндүү түрдө даяр экенин айтышты. Мамлекет башчылары саясий чөйрөдө коопсуздук тармагында кызматташууну колдоо, ачык айкындуулукка, өз ара пайдага жана бардык алты мамлекеттин кызыкчылыктарын урматтоого негизделген көп багыттуу иш жүзүндөгү байланышты өнүктүрүү ниеттерин белгилешти. Ошондой эле COVID-19 пандемиясына каршы күрөшүүдөгү жана эл аралык байланыштагы кызматташууну улантууга даяр экендиктерин билдиришти. Тараптар өз өлкөлөрүндөгү жана жалпы эле региондогу тынчтыкты, коопсуздукту жана туруктуулукту камсыз кылууга багытталган Борбор Азия мамлекеттеринин күч аракеттерин колдоого даяр экендиктерин, ошондой эле алар ШКУМ, ЭКУ жана башка эл аралык жана аймактык уюмдардын региондун туруктуулугун жана социалдык экономикалык өнүгүүсүн мындан ары чыңдоодогу активдүү ролун жакташаарын белгилешти. Жогорку кеңештеги Бүтүн Кыргызстан фракциясынын лидери депутат Адахан Мадумаров сурактан чыкты. Ал бүгүн 7 жолу башкы прокуратурага сурак берип чыккандан кийин тергөө амалдары бүткөнүн билдирди. Ал 2009 жылы Коопсуздук кеңешинин катчысы болуп иштеп турганда кол койгон кыргыз-тажик чек арасы тууралуу протоколго байланыштуу 14 январдан тарта күбө катары сурала баштаган. Саясатчы 2009 жылы Ош Баткен Исфана жолун оңдоого жана көпүрө куруу үчүн 275 метр узундуктагы 5 гектар жерди тажик тараптан 49 жылдык мөөнөткө ижарага алуу боюнча протоколго кол койгон. Ошол кезде Мадумаров Кыргызстандын Коопсуздук кеңешинин катчысы болчу. Бул иш боюнча Мадумаров менен Малайзиядагы элчи Азимбек Бекназаров 19 январда беттештирилген. Өткөн жылы бюджетке салыктан 105,7 миллиард сом түшүп, план 109,2%га аткарылды. Бул тууралуу салык кызматынын төрагасы кабарлап, 2022 жылы мекеменин алдында 155,6 миллиард сом суммасында салыктарды чогултуу милдети тургандыгын кошумчалады. Муну менен катар ал камсыздандыруу төгүмдөрү боюнча да толук маалымат берди. Теманы кабарчы улантат.
Мамлекеттик салык кызматы 2021 жылы бюджетке 105 миллиард 714 миллион сом салык жана жыйымдарды чогултту. План 109,2%га аткарылган. Тактап айтканда каражат 8 миллиард 945,1 миллион сомго ашыкча жыйналган. Салык кызматы салык боюнча пландык тапшырмаларды бир катар факторлордун негизинде ашыгы менен аткарды деп эсептесек болот. Анын ичинде салыктык башкарууну өркүндөтүү, ишкерлерге онлайн кызмат көрсөтүү, атап айтсак бул смарт салым, салык жол-жоболорун фискалдаштыруунун долбоорлору, анын ичинде электрондук эсеп фактура, жыйынтык пост системасы, товарларды маркалоо жана башка долбоорлордо өзүнүн жыйынтыктарын берди. 2020 жылга салыштырмалуу салыктардын келип түшүүсү 26,7 миллиард сомго көбөйгөндүгүн, анын ичинен республикалык бюджетке 86 миллиард 332,7 миллион сом жыйналгандыгын айтты. Жергиликтүү бюджетке 19 миллиард 381,3 миллион сом чогултулган. Тышкары экономиканын бардык тармактарында терең талдоо жана мониторинг жүргүзүлүп жатат. Бизнести көмүскөдөн чыгаруу, ЕАЭП мүчө өлкөлөр менен соодалашуу алкагында кыйыр салыктарды башкаруу боюнча дагы алгылыктуу иштер алып барылып атат. Бул иштердин алкагында укук коргоо органдарындагы абдан көп бизге берген жардамы тийди. Булар менен бирге ушул жетишкендиктерге жетип жатабыз. Муну менен катар ал 2022 жылы салык кызматынын алдында 155,6 миллиард сом суммасында салыктарды чогултуу милдети тургандыгын кошумчалады. 2020 жылга салыштырмалуу камсыздандыруу төгүмдөрү 5 миллиард 189,4 миллион сомго көп чогултулгандыгын маалымдады. Мамлекеттик салык кызматы 21 жылдын жалпысынан 38 миллиард 378,7 миллион сом камсыздандыруу төгүмдөрүн дагы чогултканга жетиштик. Берилген план 100,5%га же болбосо 197 миллион сомго көбүрөөк жыйналды. Былтыркы жылга салыштырмалуу 5 миллиард 189,4 миллион сомго көп чогулду. Ал арада аталган кызматтын басма сөз кызматы жалпы салык режиминин негизинде салыктарды төлөгөн жана 2021 жылдын 31 декабрына карата кошумча нарк салыгын төлөөчү болуп эсептелбеген салык төлөөчү 2022 жылдын 28 январына чейин төлөөчү катары катталуу же атайын салык режимине өтүү үчүн салык органына арыз берүүгө тийиш экендигин кабарлады. Алтынбек Бекторов, Калыс Өмүралиев, Регион телеканалы, Бишкек шаары. Жалал Абад шаарындагы Спутник аймактык башкармалыгынын имараты капиталдык оңдоп түзөөдөн өткөрүлүп, аталган башкармалыктын имаратында коомдук алдын алуу борбору ачылды. Ага шаар мэри Эрнестбек Ормоков, шаардык кеңештин төрагасы Нуртулек Орозбаев, Кыргызстандын ички иштер министрлигинин коомдук коопсуздук кызматынын начальнигинин орун басары Нурлан Исмаилов, аймактык башкармалыктардын башчылары жана жергиликтүү тургундар катышты. Башкармалыктын имаратын оңдоп түзөө иштерине жана компьютердик жабдуулар, эмеректер менен камсыз кылууга жалпысынан 800 000 сомдон ашуун каражат жумшалган. Каржылоо жергиликтүү бюджеттен жана эл аралык толеранттуулук фонду Safer World уюму тарабынан ишке ашкан. Белгилей кетсек, Жалал Абад шаарында 4 коомдук алдын алуу борбору бар. Аталган борборлор жергиликтүү жашоочулардан түшкөн арыз даттанууларды кароо, жашы жете элек өспүрүмдөр менен иштөө, жашоочулар арасындагы пикир келишпестиктердин алдын алуу боюнча иш алып барат. Бюджеттен бизге мэрдин колдоосу менен 250 миңдик орг техникалык жана мебелдер, ошону менен бирге жылуулук кабинеттердин ичиндеги жылуулук менен камсыздап, ага дагы 80 миң акча бөлүнүп берилди. Спутник аймагындагы милициялар менен элдин ортосундагы өтө тыгыз иш алып барыш үчүн мындай зордук зомбулуктардын болтурбоо, алдын алуу болгондугуна себептүү ушул коомдук алдын алуу борбору ачылган.